Глобалдык жылуулук айынан 15 жыл ичинде кедейлер саны 100 миллионго жетет. Бул тууралуу Дүйнөлүк банк адистери божомол кылышты. Алар глобалдык жылуулукка чогуу чара көрүү зарылдыгын белгилеп жатышат. Болбосо дүйнөнү кризис каптайт. Мисалга, Африкада азык-түлүккө баа 20% көтөрүлүп, дүйнө боюнча миграция агымы күчөйт. Ал эми Борбор Азия өлкөлөрүндө жылуу күндөрдөн соң аба ырайынын өзгөрүүсү кандай? Мен Гүлүм Эркинбек кызы 11 каналында айтып берем. Саламатсыздарбы? 11 ноябрда Кытайдагы этникалык кыргыздар жашаган Ак Суу шаарында эртең туман басат. Туман кечке жуук тарап кетет, күн көрүнбөйт, аймакта жаан да жаабайт. Мындай аба ырайы Үрүмчүдө да болот, күнү бою асманды булут каптайт, бирок кечинде күн бүркөлүп, жаан жаабайт. Абанын температурасы Ак Сууга караганда бир аз төмөн болот. Кытайга чектеш кургакчыл өлкөлөрдүн бири Казакстанда да аба ырайы суук болот. Ал эми Астана шаарын алсак, күндүн бети көрүнбөй, асманды булут каптайт, бирок жаан жаабайт. Алматыда дагы ушундай аба ырайы күтүлөт, себеби бул жерде кечинде мээлүүн жаан жаайт. Абанын температурасы Астанага караганда бир аз жылуу болот. Ал эми Кыргызстандын түштүгү менен чектешкен Фергана өрөөнүндө да аба ырайы кескин өзгөрүүдө. Бул жерде кара булут каптайт, түнкүсүн жааган жаан эртең менен токтоп, күндүз кайра жаа баштайт. Бирок бул жаан кечинде кайра эле токтошу ыктымал. Анткени менен абанын температурасы жылуу бойдон калууда. Өзбекстандын борбору Ташкентте да күн бүркөлөт, бирок аба ырайы жылуу болуп, күнү бою жааган жаан кечинде азайышы керек. Ал эми Ташкенттен алда канча алыс Нукус өрөөнүндө да түнкүсүн жааган жаан таң эрте токтойт. Күндүзү күн ачык болуп, бирок кайра эле кечинде жаан катуу жаайт. Бул жаан 15 ноябрга чейин созулушу мүмкүн. Нукустан анча алыс эмес Түркмөнстандын Дашогуз өрөөнүндө күн ачык болот, бирок күндүзү бир аз жаан жаашы мүмкүн. Буга салыштырмалуу Ашхабад шаарында аба ырайы жылуу, түнкүсүн жана эртең менен күн чайыттай ачылат. Күндүзү асманды булут каптап, кечинде жаан жаайт. Тажикстанда кандай аба ырайы күтүлөт? Бул жерде жаан-чачындуу күндөр башталды. Эртең Душанбе шаарында күнү бою жаан жаайт. Бул жаан Хорокко да келиши мүмкүн. Абанын температурасы Душанбеге салыштырганда бир аз төмөн болот. Ал эми Баткен менен чектешкен Ходжент шаарында асман түнкүсүн ачык болот. Күндүзү асманды булут каптайт, кечинде жаан жаайт. Ал эми Кыргызстанда түнкүсүн жаан-чачын күтүлбөйт. Күндүз Талас, Жалал Абад, Баткен областарынын айрым жерлеринде жаан, тоо этектеринде жана тоолуу аймактарда кар жаашы күтүлөт. Калган аймактарда жаан-чачын күтүлбөйт. Тоолуу аймактардын автожолдорунда тайгак болот. Алыс жолго аттанган болсоңуздар, унааңыздарды кышкы дөңгөлөк чынжырлар менен жабдуу кеңештелет. Сиздер Кыргызстан жана ага кошуна өлкөлөрдөгү аба ырайы менен тааныштыңыздар. Сиздерге 11 каналы булутсуз маанай каалап, өз ишин улантат. Көрүшкөнчө.